Assalamu alaikum достор. Кудай буйрса мына сатыкка 2020 жылкы Kia K5 чыгып атат. Лизингке өткөрүп берем дейт бул машинаны. Өзүбүздүн кыргыз байкелер өткөрүп берип атыптыр лизингке. Бунун хожайыны Кыргызстанга кетип калыптыр. Машинаны арендага берип кеткен экен. КамАЗ айдайт экен Кыргызстанда. Ушул машинаны өткөрүп берип атат лизингке. Бунун условиясын айтып берейин. Объему биринчи комплектациясынын объему 2, базовый комплектация. Газ коюлган экен. Газ коюлуптур, бардык документтер бар дейт, бирок особый отметка базылбаптыр немегечи, машинагачы. Азыр жамгыр жаап атат, ичине түшүп алайын машинанын. Как положено машина. Билесиңер, эми K5-ды 20-жылкы, жылы 20, 1 жылы төгүлгөн, 2 жылы калыптыр. Төлөм азыр силерге бардыгын көргөзүп айтып берейин. Төлөм 75 миңден 1 жыл төлөйт, 24 ай, 1 800 000 калыптыр. Первоначально 250 000 берип алган экен, 1 жылын төлөп коюптур. Ошону 1 жыл төлөгөн скидка кылып берип атат, 250 000 эле бересиңер дейт хожайынынгачы. Анан 14 июлга чейин, так азыр мына бүгүнкү числону айтып коеюн силерге. Мына 5 июль болуп атат, азыр 15-тен 44-үн өттү. 14 июлга чейин каска төлөш керек, 140 000 рубль. Ошон үчүн срочно сатылып атат бул машина. Бардык условиялар ушу экрандагы номерлер аркылуу чалып байланышып сүйлөшсөңөр болот. Өзүнө кыргыз бир туугандар. Бул машина болсо Ёлка деген фирмага оформлен экен. Бардык эле честно дейт, иштеп жүрүшүптүр кыргыздар. Жакшы эле фирма экен. Ошондуктан мындай договорлорду көрүп, жолугуп, машинаны көрүп сүйлөшсөңөр болот. Эгерде реально ала турган адам болсо, ошондо 140 000 неме болсо, первоначально, то есть каскага 140 000, анан первоначально 250 000. Ошондо грубо айтканда мына 400 000 акчаңар бар болсо, ушу машинаны алсаңар болот. Машина мына силердики болот, 400 000 акчаңар болсочу. Ошон үчүн шашылып алып калгыла бул машинаны. Өтө жакшы состояниядагы жакшы машина экен. Историясын көрсөңөр болот. Ушу номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Подробный маалыматты ушу номерлер аркылуу анан алам деген реальный адамдар чалгыла, мындай беспокоить этпей. Эгерде чалганда албай калса, анда WhatsApp'тан жазып койсоңор, WhatsApp аркылуу сүйлөшсөңөр болот достор. Ушундай кыскача, короткий видео болду. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койгула достор. Так, азыр шашылыш бул видеону тартканга туура келип атат. Двор жактан үстүнө жамгырда жаап койду. Ошондуктан ушундай болуп калды абал. Экрандагы номерлерге чалгыла достор. 2000 years later. Машинанын газын бир сыйра көрсөтүп обслуживание кылып алат экенсиңер, анча-мынча детальдарын алмаштырып, анан болду. Коробканын майын алмаштырасыңар, мотордун майын алмаштырасыңар, анан машина даяр жумушка. Мына лицензиясы бар. Бардык майда чүйдөлөрүн ушу экрандагы номерлер аркылуу чалышып, сүйлөшүп билсеңер болот. Силерге да бир сыйра көргөзүп коеюн машинаны. Мына чехолдор салыныптыр. Өзү таптаза, жакшы эле машина экен. Ошон үчүн силерге мындай майда чүйдөлөрүн айтпай эле коеюн. Өзү көрүнүп эле турат. Вин кодун көргөзүп коеюн, азыр ошо вин код аркылуу текшерсеңер болот историясынчы. Историясында, по-моему, бир мелкий немеси бар болуш керек. Это көзөчү. Болду. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, кадовщик жана замена маска бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот.